Assalamu alaikum. Көкбөрік ормандары. Мынаке достор. Ошентип, Кудай буйруса, президенттин кубогуна бір күн уақыт қалды. Бұл жақта Қарабура командасының жігіттері ат бастырышып жүршөт. Бір күн уақыт қалды. Эми көрөбүз, бұл жағы қандай болот. Дайындыгы қандай болот. Алейкум, қандайсыңар? Мынаке. Негізі мурун күнү кечээги күнгө караганда бүгүн бир аз кыймыл аракет билинип атат. Азыр Полияны дагы көрүп чыгабыз. Полия жакты дагы. Ербол Барс деген аргамак бул. Бул Талантбек Монгол деген аргамак менен бастырышып жүрөт. Таласбек бияқта камчысын эң албай убара. Жок, жерде эңилип атын үйрөтүп атат. Атын урушуп атат. Assalamu alaikum, Таласбек. Қандай денсаулықтар, жақсы ба? Жақсы өзіңіз. Қандайсың? Жақсы. Сөйлеп жіберейік. Қандай болып отыр, Таласбек? Александр. Жақсы бұйырды. Ат жақсы. Іштеттің сау. Не болып отыр? Нормально бұйырды. Бастырып шықтыңар ба? Ол бүтті же кетіп барады. Жаңылықтан сөйле, Таласбек. Жаңылық деле жоқ ушу. Ойынды күтіп қойып жатабыз. Ойыншы қатары Полия қандай екен? Полия жақсы эле, бирок таштары начар экен. Анан бир аз оорурактай дагы. Топурак аралашпы. Бир аз оорурак. Жана аттын мурдуна чаң толуп моң карачы ылай болуп чыгат. Чаң. Мону батырап бирдене кылбаса болбойт. Суу себиш керек го, бияка былчылдап эле бир суу себип отургузса бир сыйра. Жакшы болуп калат. Мейзан насыл беге. Калганы дайын кыскасы. Калганы дайын буйруза. Болуптур, Таласбек. Ийгилик анда. Мынаке достор. Таласбек Дүйшалиев болуш менен. Атты көрдүңөр да. Каңшарынан ылай болуп агып чыгып атат. Кетти минге койгон боюнча. Ошол Полия ошол достор. Ошол баягы биз көрүп кеткендей эле экен. Эми ошол суудан эле бир үмүтүбүз. Сууну жакшылап, мыктылап себип чачып берсе, анан тиги машина келип атпайбы? Азыр ушинтип туруп машиналар келет дагы. Шамал Полия жакты урса деле чаңый берет да, ошо айлана тегерегине дагы суудан чачып турса буйруса. Биякта пожарный келди, бирок бул не жумуш кылып атат билбейм. Бир күн убактыбыз калды, жигиттер. Бир күн убакыт. Президенттин кубогу. Кандай болор экен? Комментарийге ар кандай сөздөр жазылды буга чейин. Көлдө болсо жакшы болмок деген бир топ ойлор айтылды, жигиттер. Көлдө болсо жакшы болмок. Негизи бизге деле баягы шарты менен күйөрмандар үчүн да, эл үчүн да жакшы да. Бирок бир чети баягы аймактарда дагы өнүксө экен, тайгазан курулса экен, өкмөттүн көңүлү бурулса экен мааниде деген мааниде да булчу. Ошолордон колдоо болуп антейинсең мондай болуп атат. Эми колдон келишинче
ар кимибиз өзүбүздүн салымыбызды кошсок, эң сонун кылып өткөрүп алсак ошол бизге эң негизгиси. Мынакей бул жакта баягы кум топурак аралаш себилген да. Мынакей өзү ага чейин кумга чейин мондай экен да. Мондай топурак. Анан бул жагына отсев төшөлгөн. Бул эми баягы суу сепкенден таштай болуп эле катып калат дейт. Бул эми баягы күлүктөргө. Беговой дорожка. Биякта желек делишип атат. Бул жерден өкүлдөрдөн кимдер бар экен эми? Бир сүйлөтүп койсок жакшы болот эле. Федерациядан эч ким көрмөй атат азыр. Бирсире сүрүштүрүп көрөлү. Кыргыз 31-август Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү деген жазуу болуш керек. Баары бир ал жагын илелек. Желек делишип атат. Негизи буну баягы байлап туруп жип менен тартканда эле чыкчу да. Ролик мененчи. Анан булардыкы башкачараак окшойт. Биякта мини торнадо. Коюн деп коет муну. Ушул сууну бүгүн себип салса, өтө сонун болмок да. Поля берсире отуруп, суу сиңип, отуруп тегизделмек бир аз болсо дагычы. Мынакей азыр кум төшөлгөн. Мынакей могул жер ушундай, мына саргайып турган жер ошол топурак боюнча. Казанга сөз жок. Четинен чийиндерди чийиш керек. Четинен чийиндерди чийип туруп, анан ортоңку чийиндерди чийет. Кыскасы бүгүн деле бир топ толтура жумуш бар экен.